Салам алейкумдер бардыңыздарга. Кыргыз Республикасынын айыл чарба министри Аскарбек Жаныбеков Кызылдан өрөөнчүлүк чарбасына барды. Министр жазгы талаа иштеринин жүрүшү менен таанышып, улустун улуу күнүн Нооруз майрамын утурлай элита сортундагы буудайдын өрөөнүн септи. Иш-чара өкүлдүн орун басары Жаныбек Исаков баштаган тиешелүү жетекчилердин жана дыйкандардын катышуусунда өттү. Дыйкандар жазгы талаа иштерине тиешелүү суроолорун беришип, пикир алмашуу менен коштолду. Ал жерден осо тез өлөт. Себеп кум аябай көп. Немен калсону жейи берет, гажып. 3-4 жылдан кийин суу айдабай коет. Мен колдо жасап, сваркалап, жасап жүрүп, ушуну менен иштеп, несоштоштуп жүрөм. Почти 50% суу обратно эле ичине кете берет. Бул жылы мамлекет тарабынан айыл чарба тармагына өзгөчө көңүл бөлүнүп, дыйкандарды минералдык жер семирткичтер менен камсыз кылуу максатында мамлекеттен 1 миллиард сом акча бөлүнгөндүгүн айыл чарба министри өз сөзүндө белгилеп өттү. 60 миң тонна өсүмдүк майы керек Кыргызстанга бизге. Мына ошону сыгыла турган үйөндө өстүрүш. 765 миң тонна азыктык буудай биз пайдаланабыз кыргызстандыктар бир жылда. Биз ошону толугу менен өзүбүздү камсыз кылышыбыз керек. Антесе болбойт урматтуу аксакалдар. Мына ошого жасалып аткан аракеттер. Ошондой эле ирригация тармагын жакшыртууда көңүл борборунда болуп, керектүү техникаларды сатып алууга республикалык бюджеттен 1 миллиард сом акча каражаты ажыратылган. 5 миллиард 200 миллион тегерегинде суу алабыз жылыга эле. Бир эле көлөмдө алып турабыз. Бирок арыктарыбыз, каналдарыбыздын баардыгы жанакынтип толуп калган, камыш өскөнүнөн суунун жарымынан көбү сиңип кетип, дыйкандарга жетпей жүр. Мына ошолордун баарын тазалап, биринчиден ал жагын оңдоп атабыз. Экинчиси, кышкысын агып кетип атпайбы суунун баардыгы. Мына ошолорду топтогонго, ошол суу сактагычтарды болжоп проектировать этип атышат. Жакынкы жылдарда биз 45 суу сактагыч бүтүрүшүбүз. Eri жұртқа болсын, қос құмырсаға болсын, қалағаны елге болсын, Құдай Таала барака пайызын берсін. Бул жылы дыйкан фермерлерге мамлекет тарабынан өзгөчө көңүл бурулууда. Алсак дыйкандар сапаттуу өрөндөр менен камсыз болуп, жеңилдетилген насыялар берилүүдө. Мындан улам облус тургундары мамлекеттен көрүлүп жаткан камкордуктарга ыраазы болушууда. Учурда жаздын бір күнү жылга тете дегендей, дыйкандар ар бир күндү текке кетирбей, жазгы талаа иштерин баштап жаткан кези. Биргелешкен аракет азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылууда мыкты натыйжа берерин айтышат. Бермет Манасова, Альнур Хаджаев, Алтын бешик жаңылыктары.